Ош шаарынын тургуну Талча Смайылова 2010 жылдагы каргашалуу июнь окуясында жабыркагандардын бири. Мындан улам атайын каттуу калынып, ай сайын 3700 сомдон жөлөк пул алып келет. Бул каражат дары дармегине да жете бербейт. Оорусуна байланыштуу тынымсыз ооруканага жатып, дарыланып туруусу керек. Эми жылдын башы менен жөлөк пулдун көбөйтүлгөнүн угуп, камкордукка алынып жатканына ыраазы. Травма алган башыман 7 жыл врачтын көзөмөлүндө туруп, анан ушундай майыпка чыктым. Ошо мамлекетибиздин 3700 сомдон жөлөк пулун ошолга чейин алып келатам, бирок ошол акча бизге жетпейт. Томографиядан түшүрөм. Томография деле 3200дөн. Айткан оңой менен бизге окшогон чөнтөк эмелерге, жукаларга өтө чоң сума болуп эсептелинет. Пенсия жеткире албайбыз ушинтип. Ушу бирок ушу ажабызга дагы ушу эфирден пайдаланып ыраазычылык айтып кетем. Ушу жөлөк пулга да көңүл бөлүп, ошолор да карайлы дегени аябай. Алла ыраазы болсун дейм. Көбөйтүлгөн жөлөк пул апрель Ош Баткен окуяларында жабыркагандарга гана дайындалат. Буга чейин социалдык төлөмдүн өлчөмү 3700 сом болсо, январдан тарта 4500 сомдон берилет. Учурда Ош шаарында 70ке жакын жаран атайын каттууга алынган. Ошондой эле бизде өзүңүздөр билгендей 99-жылдагы жана 2022-2023 жылдардагы Баткен окуяларында каза болгон биздин жоокерлер, ошолордун балдары, каза болгон жарандардын балдары бар, жабыркагандар бар. Алардын дагы балдарына мурун мындай жеңилдиктер каралбаган болсо, азыр 2024 жылдын 1-январынан тартып, ушул каза болгондордун балдарына ай сайын 5500 сом өлчөмүндө жөлөк пул чегерилет деп уже чыкты жарлык. Буйруса 1-январ 24 жылдан баштап бул төлөнүп баштайт. Мында сырткары кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөк пул 100%га жогорулатылды. Мыйзамга ылайык эми иштеп жаткан кош бойлуу аялдарга 10 иш күн үчүн эмгек акынын 100%, ал эми 11 күндөн тартып айына 2000 сомдон берилмекчи. Буга чейин 1000 сом төлөнчү. Сумма орточо 3600 сомду түзсө, 2024 жылдын 1-январынан тартып 7500 сомдон бериле баштайт. Ошондо биздин баягы атайын өлчөмдөр, эсептери болот. Ушул эмгек өргүсүнө чыккан, төрөт боюнча өргүгө чыккан өлчөмдөр. Ошонун эсебинде 3,5 айга өргүгө чыккан болсо, ошондо мурда 3500 сом төлөнүп келген болсо, азыр 2000 сомдон болуп 7000 сом өлчөмүндө төлөнүп берилет. Ошондой эле бул төрөт учурундагы абалы же эки жандан ашык көп бала төрөгөн болсо, же тоолуу аймактагы жашоочу болсо, анда бул өлчөмдөр дагы көбөйүп, жөлөк пулдун өлчөмү андан дагы көп болуп төлөнүп берилет. Ал эми бийик тоолуу шарттардагы аймактарда иштеген аялдарга кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөк пул толук эмгек акынын өлчөмүндө берилет. Мындан сырткары бүгүнкү күндө ай сайын кошумча социалдык төлөм алуучулардын саны 411 адамды түзөт. Анын ичинен 194 18 жашка чейинки балдар, 215 майыптыгы барлар жана 2 ата-эне экени кошумчаланды. Алмагүл Эрке Байгызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.